Театрга быйыл 50 жыл толду. Маданий Ордо 1972 жылдын 24 ноябрында Алы Токонбаевдин Күндүн чыгышы чыгармасы менен көшөгөсүн ачкан. Кыргыздын Небир деген таланттуу залкар актер, актрисалары эмгектенип кеткен жайда учурда 170 кызматкер эмгектенүүдө. Үч баланын энеси Надира Сарыкованын айтымында аял актриса болуу түйшүктүү. Коюлма жүрүп жаткан чакта жеке иштерге эмес ооруганга да болбойт. Бир каармандын катышпай калуусу менен бир спектакль үзгүлтүккө учурашы ыктымал дейт. Чарчаганга акың жок, ооруганга акың жок. Мүмкүн болушунча бүт нерсеге жетишкенге чыйракта болуп калат экенсиң. Бизден улуу инсандар атасы өтүп кеткен күндөрү дагы, энеси өтүп кеткен күндөрү дагы ошол суук кабарды угуп дагы, бирок ошол элдин мүдөөсүн аткарып, чакырылган элге сахналаштарын, кесиптештерин сыйлап, ойноп берип коюп, анан барган инсандар болгон. Биздин жумуш ушундай татаал жумуш. Театр көрүүчүлөрүнө байкалбаган кесиптин ээлери спектакльди уюштуруучу жана тейлөөчү сектордо иштеген адамдар. 50 жылдан бери колдонулуп келе жаткан кийимдерди даярдоо, аларга кам көрүү Инабат Адаеванын жоопкерчилигинде. Буларды дарылап, тазалап турабыз. Узак мөөнөткө кармаш үчүн негизи тазалык керек. Дарыланып, кайра тазаланып, жуулуп, үтүктөлүп артисттерге берилет. Театр азыр өзүнүн жаңыча жашоосун баштады. Өнөр ээлерине көрүлгөн камкордуктар жаңы чыгармалардын жаралышына шыкак берген. Маяналарыбыз мурдага караганда жакшы көтөрүлдү. Мурда ошол маселен ипотека төлөсөк, ипотеканы араң төлөп эле бул жагы жетпей эле кыйнала берсек, эми азыр коркпой ипотеканы төлөп калдык да, квартплаттын ипотекасы бар да бизде. 50 жылда эл жаңы. Маданий Ордо азыр өздүк музейи менен галереясын жаңыланганы турат. Театрдын 50 жылдык мааракесин жаз айларында театралдык чоң фестиваль менен кошо өткөрүүнү Маданият министрлиги сунуштап ошондой ойдо турабыз. Анан бирок ошо тарыхын өзүнө калтырыш үчүн биз 3 нерсени, театрдын тарыхын камтыган китеп чыгаруу, анан театрдын экинчи кабатында фотогалерея, ошо залкар адамдардын жаштар билиш үчүн фотогалерея уюштуруу, анан музейин жакшылап кайрадан уюштуруу. Анан жаңы спектакльдерди коюп атканда ошол бүгүнкү күндүн көрөрмандардын табитин эске алуу менен жаңычылдыктарды киргизип, дүйнөлүк театр өнөрлөрү колдонуп аткан усулдарды колдонуп, бизге да өзүбүзгө сиңирип деп аракет кылайлык деген ойлорубуз бар. Мамлекеттик маанилүү иш-чаралар өтүүчү жай биринчи ирет 2019 жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.